Мен 24 жашка болушум керек деп ойлойм. Ошо 24-25 ошо жылдары каза болду. 47-48ге караган 89-жылы. Биз көп бир тууганбыз. Баягы аны жашырганда эмне эки ападан бирок атабыз бир Кожомберди, чоң Кожомберди деген кишинин балдары болобуз. Акын Турар Кожомбердиев Жайыл районундагы Сарыбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Ал жылкычы, сөзмөр, Кожомберди аксакалдын үй бүлөсүндө төрөлгөн 4-чү перзент эле. Үй бүлөсүнүн улуусу Уулчак, андан кийин Гүлүмкан, Эркин, кийин Турар Кожомбердиев эле. Энеси Гүлнар апа Турар 3 жашка толгондо оорудан көз жумат. Энеден эрте айрылуу анын жүрөгүндө өмүр бою өчпөс из калтырган тагдыр сыноосу болгон. Турар 4-кө чыккандан кийин атасы башка аял алыптыр. Анан Турардын эне жөнүндөгү эң сонун ырларында ошол экинчи апасынын прототиби да сакталган деп ойлойм. Анткени анын өзүнүн өксүк көңүлүндөгү апасынын элеси ошол экинчи апасынын элеси аркылуу берилген да. Анткени ал киши да көп балалуу болгон, баатыр эне, абдан мээримдүү, боорукер, эч качан жаман сөз айтпаган, ушундай үнү каты чыкпаган, мээримдүү аял да болгон. Мен өз көзүм менен көрдүм ал кишини көп жолу. Анан ошо эне жөнүндө ырларында Турардын ошол экинчи апасынын элеси дагы жашоо эмеси бар да. Оттун жанында күйпөлөнүп, балдар үчүн тамак бышырып, алар үчүн кам көргөнү, кандай иши кылып, эненин образы ошол эки апасынын өзүнүн баягы көңүлүнүн түпкүрүндөгү өксүк көрбөй калган апасы менен ошо кийинки апасынын элеси чогуу баягы кыргыз эненин апасы кылып мындай абдан жалпылап сонун берген да. Ушул жагынан Турарга эч ким теңдеш боло албайт деп ойлойм. Эмгиче андай мыкты ырлар жарала элек да. Бала кезде айылдан күтүп алар элек атабыз, апабыз болуп. Жана өзү ырындагыдай ая өткөрбөй барып турар эле. Биз деле азыр туруп, ушу машиненин көп болуп атса дагы, биз ая өткөрүп бара албай калдык. Ал кезде ал кезде транспорт аз болчу, ошондо деле такси менен барып карабыз эле, айылгачы, айылын сагынып. Апам 5 болгор Турар ал кезде телефон деле жок, келатам деп деле айтпайт. Анан эле кыргызынан жасап берет, анан кийин каймак. Анан ошого матырып жеп, ушундан да өткөн тамак бар буя деп эле. Анан кийин кетип атканда 1-2 нан жасатып алып кетет. Анан үй бүлөсү билет го. Анан аны күлүп калышар эле. Анан апам нанын өзүм жейм деп, анан аяк жагында наны көгөрүп да кетти деп күлүп калышат. Анткени бул деген айылын сагынуу, апанын нанын сагынууга деп ойлойм да. Алгачкы билимди туулган айылындагы мектептен алып, 4-класска чейин ошол жерде окуйт. Кийин Уулчу эжесинин колуна келип, Борбордогу жалгыз кыргыз мектеби болгон номер 5-мектепте билим алат. Бүгүн гимназия макамын алган бул окуу жайдын дубалдары, парта беттерине түшкөн саптар жаш акындын алгачкы кыялдарына, ойлоруна күбө болуп калгандай. Ошол Салижан Жигитовдун иликтөөсүнүн негизинде кыргыз акындарынын ичинен эң поэтикага бай бул Турар Кожомбердиевдин поэзиясы. Экинчи Сүйүнбай Релифтин да берген баасы бар. Мунун поэзиясы мөлтүр кашка кыргыздын булагындай туп-тунуктайт. Үчүнчү Эрнест Турсуновдун баасы бар. Кудай кээ бир адамдарга
кудуреттүү талант берет дейт, кара күчтүн талантын берет дейт да. Кимде Турарда ошондой жасалмалуулук жок, табият Кудай өзү берген, жараткан өзү берген генетикасы менен келген поэт, акындын көз карашы, үнү, тагдыры бар деп. Анан кийин кыргыз музыкасында эң көп оон чыгарган бул Турар Кожомбековдун ырлары. Ырлары өзү оон болуп, үн чыгарып, ырлары өзү музыкалуу болуп тургандай да. Рыспай Абдыкадыров, Мукан Рыскулбеков, Сардарбек Жумалиевтер ырларына оон чыгарган. Тилекке каршы ал кишинин көзү өтүп кеткенине абдан көп убакыт болду. Дээрлик 40 жылдан жакын убакыт, бирок күн сайын радиодо, интернетте, тойлордо, телекөрсөтүүдө күнүнө жок дегенде 1-2 жолу Турардын ырлары ырдалып турат. Демек, ал наам албаса да, мамлекеттен орден медаль албаса да, Турар Кожомбертовдун поэзиясынын айрыкча от өшпөгөн коломто менен Көлчүктөгү ай мыкты чыгарма, чыныгы поэтика, ошонун далили да. Мейли кышта, бурган актын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, колом тоону элестетсем, энекем күйпөлөктөп олтургансый жанында. Куурай терип, тезектерип жакканы, камданчуубуз, казанга нан жапканы, эмнегедир от биздики дечүмүн, апамдардын өздөрү ойлоп тапканы. Тиштеринде карсылдап тоошкыны, атам мага мингизчү көк быштыны, тентек кылсам дүңкүлдөтчү жонумду, апа кемдин нандай жумшак муштуму. Көмөчү сык, оф кантем калакай, колом тоого топтой ыргып малакай, энем кайра алып көрүп колуна, айтчу мага, ай тентек ай, жалакай. Уктап жатса, адетиңдир тук этмей, жымжырт, жоопсуз, козгондагы кук этпей, сен сурасаң үзүп алуу очоктон, күйгөн отту сунаар элем букеттей. Мейли кышта, бурган актын шаңында, мейли күздө, мейли жаздын таңында, колом тоону элестетсем, энекем күйпөлөктөп олтургансый жанында. Андан бери жылдар алмашты, кара чачты бубактар басты, сүрсө дагы мезгил. Пржевальский пединститутта окуп жүргөндө 72-жылы жетекчибиз Бек Мурза Жамабаев Борбордон акындар келет экен деп кеч өткөрөбүз деп калды. Анда биздин институттун алдында Көл толкуну деген адабий ирим бар эле. Борбордон ошол эсимде Нурпайыз Жаркынбаев, анан Турар Кожомбердиев келишти. Институттун актовый залына ошол кечени өткөрмөй болдук. Ошондо көз алдымда азырда турат Турар Кожомбердиев чыгып алып, ат чабыш, кыз кумай деген ырларын ушунчалык колун шилтеп коюп, шунтук окуйт экен. Үндөрүн дагы түрдүчө чыгарып окуп түшүп кетти. Алар ыр окуп биткенден кийин анан адабий иримдин мүчөлөрү биз
жаш акындар, студенттер чыктык. Мен да анан дароо туурап Турар Кожомбердиевди ат чабыш, Көкбөрү деген эки ырымды мен дагы колум шилтеп ошону туурап окуп коем. Азыр ойлосом кичине уялып кетем. Акын 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрөт. 1965-66 жылдары Кыргызстан пионери гезитинде адабий кызматкер. 1969 жылдан Кыргызстан басмасында редактор. 1976 жылдан Кыргыз ССРинин Маданият министрлигинин аппаратында иштеген. Дүйнө канча кең болсо да, ар дайым бир жеринен толбой калат, деп Алык Осмонов айтмакчы. Чыгармачылык жаатында канчалык жолдуу болгон менен үй бүлөгө келгенде чекеси жылытарлык бүлө күтө албаганбы? Бул жалпы эле атактуу адамдарга тиешелүү бир кемтик. Бирок артында атын өчүрбөй сактап келген бир туугандары бар. Аталарыбыз могу тоодо жайында ошол жерде жайлоочу. Ошол жерде атам кымыз бээ байлап кымыз кылчу да. Ошол жака барып эс алып, ошол жактан көп чыгармаларын ошол жерден жазган да. Жанагы мен тоолордо төрөлгөм, мен тоолордо көгөргөм, аты жүзүнөн эмгисип, апам бешик оңгөргөн деген ушул касиеттүү тоодон чыкса керек деп ойлойбуз да. Анан байкемдин эң жакшы көргөнү ушу тоо жөнүндө, эне жөнүндө болчу. Көбүнчө келип ушака эс алып кетчү. Анан могу биздин наркы тарапта койкоң деген дөң бар болчу. Ошол жерде аябай жакшы көрчү да. Ошол жерге келип өзүн аябай мечтать этип, ушул жерге мен келип бир үй салсамбы, 50 жылдык тоюмду берсемби деп мен менен аябай кеңешчү. Эми 48 жашында ошондо айтып жүрчү, 2 жылга жетпей кайтып калды. Турар Кожомбердиевдин ысымы бүгүн да эл эсинде жашайт. Анын ысымы мектептерге, көчөлөргө жана музейлерге ыйгарылган. Бул жайлар жөн гана аталыш эмес. Бул акындын өмүрү, чыгармачылыгы, руханий мурасы кийинки муундарга жетип жатканын айгинелеген белги. Убакыт өткөн сайын анын ырлары жаңырып, аты унутулбай, эл ичинде жашай берет. Турар Кожомбердиев сөзү менен эл жүрөгүндө калган акын.